Рамазан Дырылдаев. Темир жолдун курулушу мамлекет үчүн чоң жетишкендик болот. Рамазан агай, бир топ жылдан бери курулат деген темир жол курула баштады. Темир жол менен кайсыл көйгөйлүү маселелерди чечип алсак болот? Темир жол курулуп калса мамлекет үчүн чоң пайда жетишкендик болот. Чынында бул темир жол куруу маселесин 20 жылдан бери эле айтып жүрүшкөн. Бирок чыгынып эч ким ишке ашырган эмес. Кудай буйруп курулуп калса, кара кеченин көмүрүн ташылат. Ошондой эле эл арзан жана сапаттуу көмүр менен камсыз болот. Темир жолду заманбап технологиялар менен курса, эл ташыса жана башка нерселерди да ташыса болот. Ошондой эле Бишкекти ыштан арылтабыз десе, кара кечеге ТЭЦ салса болот. Элди жылуулук менен камсыз кылып, ошол эле маалда экология да таза сакталат. Кыскасы, темир жолдун курулушу жакшы жөрөлгөн, тезирээк курулуп бүтүшүнө тилектешмин. Булак Доулбас медиа. Бөдөш Мамырова, экс-депутат. Курулуп баштаган темир жол эгемендик тарыхыбыздагы ири стратегиялык долбоор болуп саналат. Бөдөш эже, эгемендик алганы биринчи жолу темир жол куруу иши башталды. Темир жол курулуп калса, түйшүгүбүз жеңилдеп, экономикабыз жогорулайт деп үмүт артсак болобу? Негизи бул темир жолду куруу идеясы мурунку бийликтердин мезгилинде деле көтөрүлгөн. Бирок конкреттүү долбоор иштелип, каржылоо маселеси чечилбегендиктен бүгүнкү күнгө чейин сөз боюнча эле калып келген. Албетте долбоор ишке кирип, темир жол курулуп калса, бир топ көйгөйлүү маселе чечилет. Бул жол Бишкек балыкчы Кара Кече эле эмес, андан ары түштүк регионуна чейин созулуп байланышка болгон чыңалууну жеңилдетип, транспортко болгон муктаждык чечилмек. Жалпыга маалым болгондой, биздин ички жана сырткы байланышыбыз транспортко гана байланыштуу. Ошон үчүн негизги каттам жер үстүндөгү жол болуп саналат. Бул темир жолдун курулушуна өтө чоң көлөмдөгү акча каражаты жумшаларын эске алганда, каржы булактары чечилдиби, кайсыл жактан алабыз, эмненин эсебинен ишке ашырабыз, же сырттан каражат тартылабы, кандай жол менен кандай көлөмдө болот, курулуш иштерин кимдер жүргүзөт деген маселелер бар. Бирок биздин климаттык шартыбызды терең билген, өзгөчө технология менен ишке аша турган ири стратегиялык иш-чара экенин эске алганда, ийгилиги абдан эле терең болот деп ишенем. Ошол эле маалда ачык айкын маалымат берилип, куруу мөөнөтү коомчулукка белгилүү болушу зарыл. Чындыгында курулушу башталды дегенден башка кеңири маалыматым болбогондуктан, азырынча курулуп калса деген гана тилектин тегерегинде ой жүгүртүү болуп атат. Эмне болгондо дагы абдан маанилүү эгемендик тарыхыбыздагы ири стратегиялык долбоор болуп саналат. Андыктан ишке ашып бүтүп калсын деп тилек кылалы. Булак Доулбас медиа.